соттордон чечим пакталып чыксын менин жолдошу менен балам. Ак эле сынбайт, ушуну иликтеп бергиле. Биз карачы, мен канча эл үчүн көтөрүлөм. Жумгалда күйөөсү аялын өлтүрдү деп шектелип, бирок айылдашына доону оодарып жаткан жаран учурда камакта. Биз көрүп жаткан сарай районубуздун Куйручук айыл аймагына караштуу. Айылдан өтө алыс эмес тоо этегинде жайгашкан. Ал жерде 1984 жылы туулган Аписов Кенжебек аттуу тургун жашап келген. Анын жубайы Нарын районунун тургуну 1986 жылы туулган Венера Турдуева өткөн жылдын 8 август күнү ушул сарайдан киши колду болуп каза тапкан. Мына ушул жагдай боюнча аталган тергөө иштери алгач Жумгал районунда каралып, бирок бул учурда шектүүнүн жакындары Бишкек шаарынан адвокат жалдап, Ген прокуратурасына кайрылышат. Анда шектүүнүн жакындары Жумгалдын тергөөчүлөрүнө ишенбейбиз деген доомат менен Нарын облустук ички иштер бөлүмү карасын деп өтүнүшөт. Облустук ички иштер бөлүмү облустук прокуратурага жиберет. Ал эми облустук прокуратура иш жеринде каралсын деген корутунду менен Жумгал райондук сотуна узатат. Өткөн жуманын аягында тагыраагы 5 февраль күнү Жумгал райондук сотунун алдында шектүүнүн жакындары нааразычылык акциясына чыгышат. Алардын талаптары шектүү аялын өлтүрбөгөндүгүн, аны айылдашы Доктурбек Солтоев аттуу жаран өлтүргөн деген дооматтар менен каралоого өтүшөт. Ал Кенжебектин немеси багы акыл эси жаш балада болуп калган. Бул деген справкасы бар. Эмеден экспертиза алганда бул деген жанагы акылы токтоп калган. Бул деген өзү чыгармап, жомок кылып айтканга мүмкүнчүлүгү жок деген бар. Ошого көңүл бурбай туруп, Жумгал району деген өз билгенин кылып, эч кимди катыштырбай, мыйзам өкүлүн катыштырган эмес. Өзүнчө дежурный адвокаттар менен тергөөнү жүргүзөттөр, сотко өткөрөбүз дегенде биз каршылык кылып, анан Нарын областына жөнөткөнбүз. Ошону деген майып баланы деген Доктурбек деген үйүнө чейин кууп барып, баласы экөө сабап, мойнуна жип алып, сабап аялын келинчегин өлтүрүп атат. Мына ушул окуянын арты менен айылдаштары Солтоев адам өлтүрүүгө барбай тургандыгын жана аны жөн жерден каралап, ар тараптан кысымдардын токтошун талап кылышып, соттордон адилеттүү чечим чыгуусун суранып жатышат. Аписов Кенжебектин кошунасы болом. Ошол күнү саат 4-төрдө иниси чалды мага. Ушундай байке көмүр чалды, мунун кличкасы көмүр. Тиги чалды эле, аялым өлүп калды, келгиле депчи. Анан мен айттым, айерде жаңгыс барбайм, мен күбө боло албайм, ал ошентип айта берет. Ал аял деле өлгөн жок болуш керек. Тиги десем болбой койду. Анан мен өзүм ошо сарайда турам, дравилкада охранамын. Жанындагы Эсен деген бала бар, Кожон Алип. Ошону чакырып бардым. Барсам деген көмүр деген ошо Кенжебек деген жатыптыр сыртында. Журканга ушундай чечим жатып алган. Анан сурадым, эмне болуп атасыңар десем, ушундай тиги келинин бул дүйнө менен кош айтышып кетти депчи. Анан берден биздин бул Доктурбекти жөн эле күнөөлөп атпай, анан Доктурбек өлтүрүп койсо ошол жерде мага айтмакта. Пайке сайке деп ары бери өткөндө сүйлөшүп калчы. Доктурбек өлтүрүп кой депчи. Ошол анан өзүнүн ичин мындай жарып коюптур бычак менен. Аябай жарган эмес, чубалган эмес, мындай жарып коюптур. Анан ой, келин аманбы деп айерден айтсам, келинин эчак бу дүйнө менен кош айтышып кеткен деп ушундай айтты да. Анан Эсен экөөбүз кирип тиги охрана. Кызак эчак келини бу дүйнө менен кош айтышып кетти да, эчак өлтүр казырап. Ошо болгон менин маалымат. Андан туугандарын айтып, анан айыл өкмөткө айтып, робудусу келди, эмеси келди, тиги жанагы скорусу келип. Анан ошол күнү кечинде алып кетти. Келин эчак эле жансыз да, эмесчи. Өзүм өлтүрүп алдым айтты. Анан жанагы экөөнүн сөзүнө баягы салыштырганда, эгер Доктурбек өлтүрүп койсо айтмакта ошол жерденчи. Мага айтмакта, мен кошунасымын. Доктурбек тиги сайып койду, байке өлтүрдү депчи. А келин бу дүйнө менен кош айтышып кетти деп тияка да айтып атпай. Анан берден жанагы бир туугандары тиги арыстанып атат дейт, көмүрдү актап алабыз тиги депчи. Бул элдин баары билет, кандай адам экенин билет, жана кылыч көтөргөнүн билет, жаш балдардын баарын кубалаганын билет. А бу жерден талант көрүп атсаң, мен айтайын, талант, тиги талант. А сен кандай түрүсүндө келбейсиң, ким? Талант, тиги ким? Бакыт деген майкасы бар. Кандай түрүсүндө келбейсиңер, бuyакачы. Бир басып келдиңер ушул көмүрдүн эмесин сурапчы, тиги акыбалын сурапчы.
Эмне акчаны күчүнө салып атасыңар? Бир тике малын сатып алып анан силер тетиге алтынай ким эле жанагы? Арыстанбекованы жалдап турсуңар да. Ал жөн эле бияктын сөзүн укпай эле тиги доктур күнөөлөп атат да, доктурбектичи. Анан мен кошунасыга катары айтам, мен бу жерден доктурбектин эч кандай күнөөсү жок, мына кызылдай акчасына сатып алды тетиги Сейиткандамынчы. Доктурбек деген мисалы мен эме актайм доктурбектичи. Ал ага барбайт. Эки үй бүлөнүн ортосундагы чыр сатып алынган үйдөн келип чыккан. Аписов Кенжебектин атасы менен иниси турган айылдагы үйдү Доктурбек Солтоев чогулткан мал жандыктарын сатып 500 000 сомго сатып алат. Өткөн жылдын август айында бардык тиешелүү документтер бүтүп, акчасы берилип, үйдү өткөрүп алган соң эртеси бул каргашалуу окуя болуп жатат. Бирок сатып алган үйдү Доктурбек Солтоевдин үй бүлөсү өз үйүндөй ээлик боло албай, Аписов Кенжебектен биз үйдү кайра алабыз, силерди жашатпайбыз деген коркутуусунан улам ал үйгө жашоого киришкен эмес. Ошол учурда тартылган видеого назар салалы. Кандай алсам ошол боюнча эле тарт. Бир тамдан барлыгын ие болдум. Ал жумуш тиги эч ким кошкон жок азыр ал жумушты эч ким. Сен таап келген жок да бир жакта. Өлтүрүп келген жок да. Сен ырасы бол да. Сен ырасы бол. Жаша дедим, жашалган жок. Эми сен тиги кеч келебиз. Жок, ал жумушты эч ким азыр кошкон жок. Бул дайым башка жумуш иштеп атат, жана кыдыр жөнүндө. Жок, эме тетиги биздин үстүндө жер бар эмеспи? Кыдырдын алмашып алат беле. Ошону тигилер талашып атты. Бул жөнүндө эч ким сүйлөшкөн жок азыр. Ал талашкан менен ал бул жерде тиги жерибиз бар. Ол жерде мен жер берген. Кандай болсо алар булсам мен да булсам да. Жүр ошо кыдырдын үйүнө баралык. Ошо кыдыр силерди эме чогуу сүйлөшөлдүп атат. Ошо тиги силерди шаардан келсе ошо чогуу сүйлөшөлдүп айтып атат. Бу жердеги жумушту бүткөрбөй Бияқта бүтүрбөйбүз. Ошо кыдыр бүткөндөн кийин анан эме Коюптурчу. Ошо кыдырды чечип берсеңер анан мен бияка талашып келгем. Разы болом. Ошо жерди чечип бергиле. Жүр. ошо кыдыр бүтсүн анан. Анан элди өспөй. Кетет да булар дагы. Көчөгүнү жана Май Арстанбекова деген көз карандысыз журналист боюнча тааныштым да. 1,5 сааттан ашык машинанын ичинде отуруп алып интервью берип атат. Эми ошо интервьюсунда бир жактыгына кетип атат да, Аписовдор жагачы. Себеби дегенде эмне үчүн ошончолук акыйкаттыкты кааласа, эмне үчүн тиги Доктурбектин үйүнө келип, же эл менен келип мындай маалымат албайт да. Бир жактуу тарап. Ушу менен экинчи жолу маалымат берип атат, Аписовдор жака маалымат болуп атат да. Эгер ушунчалык адилеттикти кааласа, эки тарапты беттештирбейби, же болбосо Доктурбектен да интервью алып, же болбосо көргөн күбөлөрдөн интервью алып, анан ортого салып өзүнүн салмактуулугун көрсөтсө болмок. Анан как будто бул Доктурбекти бардар жашаган адамдай кылып, тиги Нарын областынын тергөөчүнү, чаектеги тергөөчүлөрдү как будто өзүнө кайрып алгандай, өзүнө сатып алгандай мааниде интервью берип атат да. Бул каякта адилетсиздик болчу. Эч кандай боло албайт да. Ким Доктурбек өзү эки баласы менен үйдө жашаса, өзү мына инисин тамда жашайт канча жылдан бери. Ушул малды жеп ичпей, ошо малды чоңойтуп алып, ошо там сатып алайын деп айылдан ушул Аписовдон тамын эптеп сатып алса, анан кайра ушу тамдын азыр бүт күнгө чейин кире албай отурат ушу тамдачы. Жала жап, бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктар болуп атат да. Айта деген ушул, эгер Арстанбекова келсе, адилеттүүлүк кааласа, эл менен келип, эл менен жолугуп, адилеттүүлүктү ошондо өзү сезет да, каяк тарапта адилеттүү экенин. Эл да ишенет, Доктурбек андай жамандыкка барбайт. Бара албайт. Өзү дагы андай алгыда келбейт. Ал жана Кенжебек деген бала болсо, аны билебиз, анын баскан турган мабыз билебиз буга чейин. Буга чейин лично мага ОЖК кайрылышкан. Жанагы жазап алган кылычы бар экен, канжары бар экен. Ошо менен тиги жайтты, малды жолотпой атат. Уй кайтарган малдарды кубалап атат деп. Анан айылдык тургандарга да кайрылгам. Ошону соткага, телефонго тартып койгулачы. Ошону баягы өзүнүн тиешелүү органдарына берип коелу. Ушул бала эгер чында урлуу болсо, эмне үчүн канжар көтөрүп алып, эмне үчүн элге кол салат? Эмне үчүн кубалайт? Ушундай мисалдар көп болгон да буга чейин. Ауз биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мен Сапарбеков Болотжан, ушу Куйручук айылынын имам хатибимин. Бул айылга келгениме 18 жылдан ашты. Мен өзүм чаектен болом.
менен эч бир бардыгына тең туугандык жайым жок. Баары менен бирдеймин мамилем. Аписовка да тартпайм, Доктурбекке да тартпайм. Менин бир калыстыгым ушул элдин баары тең эле ушунчалык катуу каршы болуп атышат. Жанагы аялдын жаманаттык кылгандары аябай бирөөңчө сүйлөгөнүнө ушу мага жаккан жок. Анан кийин мисалы үчүн мен ушул эки Аписовдун аксакалы менен келгенден баштап мечитке келип, ошо мечитке чакырып ошондо намаз окуду да ушу ишичи. Намаз окуган ал ошол ортодо кандайдыр көптөгөн кыйналыштар болду. Ушул атасын ушул эки бала сабаган күнү болду. Аябай сабаган күнү болду. Ошол мен барып көгөлөп алган жер болду. Кийин келип эмне көрсөм, аны өлтүрүш керек, ушул өлүп калсын деп атат. Атасын ушундай болгон бала болгон да. Анан кийин булар өз тууган эл, бир тууган элдер да бир элер. Ага айта албай атат да, мындай деп. Бирок бул бала деген мындай айтканда камкор болгон. Өтө камкор болгон. Мындай бир кылычы бар. Аны да мен да көргөм. Ошол эки менен шак эле жойлап тастайм, минтип тастайм деп турат эле да. Анан кийин ушундай болуп атыптыр деген угуп алып, атайын ушу мен да оюмду айтып коеюн деп келдим. Бирок бул баладан келечегиден үмүт этиштин кереги жок. Ушунчалык элдин ичинде деген элдин жанына батып өткөн бала болчу да, киши болчу. Анан мен такай ушул жакка келип, ошол жактан чөп чаап калчу элем. Ошондо эле баягы сен ашык чаап алдың деген сыяктуу болуп эме болуп жүрдү. Бирок баягы унчукпай эле күлүп чайнап эле кетирип калчу элем. Бирок атасына кол кайрып, атасын сабап, көгөлө койдой сабаган баладан эмне жакшылык күтөт? Ал муну алтындай кылып демеле укмуш кылып атышат. Тетиякта деген башка жактан келген тиги сот прокуратурада сатып алды, аны мындай. Ошо сатып алган эмес, мореки бечара өзүнүн кебетесин эле көрүп турбайсың, там тараган кандай экен. Ушул бир тууганынын тамында жашайт экен, кичүү инисинен таандык там. Кебетесин эми ошончолук баягы эл айтат, көп жылдан бери чогултуп ушинтип жүрүп отуруп там сатып алса, ошо тамды мен ээлемекмин деген ойдо келип тургандан кийин бул бала чыр-сыгар эле муну такыр күн көргөзбөйт экен. Доку деген бала Доктурбек өзат, Солтоев. Бул ушул айылдын астыңкы иштер мамалдарынын бири да. Илебай ушул водоканалды иштеп жүрдү, көкбаш болуп, мурап болуп жүрдү. Барлык жерде аябай жакшы иштеген бала да. Анан ошентип эптеп өзү деле жаңы жетилип келаткан, ошо там сатып алса кызганычтан болду да. Тиги атам мага бербей сатып ийди деп чыр чыгып жана жинди бала. Ал мурун эле киши өлтүрчү бала болчу. Биз баарыбыз эле көргөнбүз. Кылыч алып эле мал уй кайтарып барсак бүт кубалап. Жаш бала эмес, чоң кишилерге бизге да кыйкырып көргөн. Мен көп эле уй кайтарып бардым, көп эле тытышып жүргөн бала болчу. Анын колунан башка да келмек. Ал атасын өлтүрүп салмаган, аялын өлтүрүп салды. Ал бала өтө жинди, оорулуу бала болчу да. Анан жанагы журналист келинге жинибиз келет, айылдын эли бүт. Анын үстүнө биз сотко да беребиз. Ондай туура эмес маалымат берип элди да бирөөнү өлтүртүп ал журналист. Ошо журналисттин үстүнөн материал козгош керек. Ал акмакчылык болот. Элди бөлүп жарып, калптын баарын айтып, жалданган журналист экени билинип турат да. Мектепте иштеп жаткандыгыма 5 жыл болду. Бул үй бүлө негизгисинен аз камсыз болгон үй бүлө биринчиден. Экинчиден эки окуучу окуйт ушул үйдө. Азыркы айтып аткан Доктурбек уулу Бактияр дагы мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларыбыздын катарында. Бактияр боюнча айта кетсек, бул кылмышка жөндөн жөн гана күнөөлөнүп жатат окшойт деп мен толук ишеничтүү айта аламын. Себеп дегенде бул Бактияр буга чейин эч кандай жоопкерчиликке тартылган эмес. Буга чейин мектепте тартип бузуулар болгон эмес. Ушул Бактияр өзү мүмкүнчүлүгү чектелген окуучу болсо дагы башка балдарга үлгүлүү окуучулардын бири деп көрсөтүп келебиз да. Анан Арстанбекова айтып атпайбы? Ушул баланы дагы күнөөлөп айтып атат. Бул жалган деп мен терең ишенемин. Анын маалыматы жалган болуш керек деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде канчадан жүздөгөн киши ушул байкенин укугун тебеленбесин, корголсун деп ушул жерге келип отурабыз. Биз ушул жогорку тараптан туура чечим кабыл алынышын ишенебиз да. Эгерде Кенжебек боюнча айтып кете турган болсок,
биз окуучуларды ары бери басканда ар дайым окуучуларга кулактандырып болот элек. Ушундай көмүрдү килчкасы көмүр деп атап коебуз. Эгерде ал сүйлөй турган болсо, тийише турган болсо, унчукпай кеткиле деп. Анткени буга чейин дагы ошо балдарга кол салып, балдарды коркуткан күндөр көп болгон да. Аты жөнүм Чокоев Кылычбек, Куйручук айылынын тургунумун. Ушул айылдын жайыт комитетинин төрагасымын да. Ошол каргашалуу окуя болгон күндөрү учурларда кенжебектин ушу айылдын уйгай тарган балдарын бычак менен кубалап атат, жайытты кооруп атат деп айылдын тургундарынан арызданышкан телефон аркылуучу. Анан айыл өкмөтү да чалып байке барып коюңузчу дегенден мен баргам. Барып анан Кенжебектин өзүнө жолугуп, эмне балдарды кубалап атасың? Кичинекей балдарды болотту кубалапсың, милис байкенин баласын кубалапсың десем, кубалаган жокмун деди. Анан бирок ошол учурда белине солдатский куртагыны, анан кийин мындай кыскараак бир кылычты бычак узунураак байланып жүргөн экен. Анан алдыкың менен кубалагансың го сен, кооруп атасыңбы десем, анан коруйм да сарайдын тегерегин деди. Каякты кооруп атасың десем, көрсөттү. Бул деген уйдун жолу Кенжебек. Биринчиден сенин бу салып жашап аткан сарайың эч ким уруксат берилген эмес, сен өзүң салып алгансың. Анан уйдун жолуна салганга болбойт, кой балдарды тиги кубалаба десем, мен коруп чаап алышым керек деген да. Анан кийин сен чаап албайсың, бул уйдун жолу, мыйзам чегинде чара көрүп коебуз, ким Кенжебек деп акыл насаатымды айтып коюп кеткем. Анан айылдын тургундарына дагы телефон аркылуу чалып, ушундай эгерде жаш балдарды бычак менен коркутуп атыптыр, чоңураак аңгара кайтаргыла деп. Анан айыл өкмөтүнө да чалып, муну врачтар аркылуу мындай текшертпейсиңерби? Ушундай элдерге угроза келтирип атыптыр деп дагы сунушумду айткам. Анан ошол каргашалуу окуя болгон учурларда келинчегин өлтүрүп алыптыр. Доктурбек жөнүндө сөз жок болчу. Доктурбек өлтүрүптүр дегенди уккан эмеспиз. Өзү өлтүрүп алыптыр, өзү телефон чалыптыр, өлтүрүп алдым деп. Анан өзүн сайыптыр деген баягы сөздөрдү укканбыз. Анан кийин тергөөнүн жүрүшүндө эле өзгөрүлүп эле ошол учурдагы тиги Доктурбектин там алганын шылтоолошконбу, эмне кылышкан, иши кылса тергөө эме болуп атат, тиги чалыштырылып эле ар кандай сөздөрдү айтып, жана антип тиги тергөө органдарына чейин митингге чыгып, анан кийин массалык маалымат каражаттарына бир тараптуу тиги эмелерди жиберип, анан эле айылдын баягы билебиз да, кимдин жашоосу кандай экенин билебиз. Анан бүт эле республика боюнча ушу тергөөчүлөрдү жаманатты кылып, сот прокурорун жаманатты кылып, коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай кылып атабыз дешип эле ушул журналисттер эмени информацияны мындай бузуу айтып эле тергөөнү бир нарынга, бир Бишкекке суратып эле ушинтип атышат да. Бул эми негизи туура эмес. Ким ошондой эмеге адамдын өмүрүнө кол салган болсо мыйзам чегинде жооп бериш керек. Андан буйта өтүүгө болбойт. Менде да бир ушул Кенжебектин жанагындай опекун болгон бир туугандарына да кайрылат элем. Эмнеге ушул баланы анда ушундай умствованный отстали болсо жалгыз таштап койдуңар сарайга? Эмнеге караган жоксуңар? Ал кимдир бирөөгө кийин коркунуч келтирсе ким жоопкерчилигин алат деген убагында тиги реакция кылбай койдуңар. Бул кайрылуу. Экинчи, ошол өлгөн келинчек да бирөөнүн алманчоктой кызы да, ал дагы ошол тиги умственный отстали опекун болуп, эмнеге бир тиги эмеге ден соолугу туура келбеген кишиге экинчисин эмнеге опекун кылып берет? Мыйзам ушул жерде бузулуп атпайбы? Анын деген коргой турган, ошол эртеңки күн жүрүш турушуна жооп бере турган акыл эстүү кишилерге тиги эме кылып бериш керек да. Опекун кылып, анын пенсиясына кызыгып, анын тиги эмесине кызыгып туруп, тиги алып барып туруп, умственный отстали кызды кайра күйөөсүнө опекун кылып, күйөөсүнүн опекун болгон бир туугандар жанында жок. Ошентип анан коом кайдыгерликтен, коомдогу тиги өзүбүздүн көз карашыбыз баары боло берет. Акчанын күчү менен бүтө берет деп бүт документтерин бүтүрүп туруп, кызылдай адамды өлтүрүп атабыз да бизче. Бул жерде чоң эме бар, резонанс бар. Эгерде азыркы жанакы Арыстанбекова деген чындыкты жетким десе, ошо бир туугандарынан ушул суроолорду бербейби? Эмнеге ушундай кылып тиги таштап койдуңар андай баланы? Эгер ал бала кыял болсо, бала кыял кишиден ушу биздин айылдын балдарынын баары качып калабы? Атчан жөөчөн айланып качып көмүр келатат депчи. Аны ошондой киши өлтүрсөң да жооп бербейсиң деп туруп тиги бирөөлөр түрткүлөп атып анан ушул акыбалга жеткирип койдукпу деп ойлойм да. Рахмат. Мектебинде мугалим болуп иштейм 35 жылдан беричи.
Доктурбектин тууганы болом. Эми мына бул эл журт мына бул жерде карасаңар, жүнү угуп эле келгендер. Ушу Доктурбек ушул айылга мисалы ачык айтканда мен мисалы окуянын кандай болгондорун бүт айтып атат. Мисалы Доктурбек ушул айылда мисалы ушу 10 жылдан ашык Берик байкем айтты. Суу таза суу десе таза суу, анан мурап десе мурап. Бир кылт этпей ушу баарыбыздын күнү түнү ушу айыл үчүн болгон эмгегин жасаган. Мына бул эл ошо чогулуп турат, ушул Доктурбектин жакшы адам эмгеги, кылган эмгеги. Улууга улуу, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылган үчүн чогулуп турат ушул жердечи. Анан тигиреки Кенжебек боюнча, көмүр боюнча элдин баары айтып атышат. Эми ушул бир туугандарына нааразымын да мен. Жанагы мисалы эгерде бошотуп алгысы келсе, Бөлөк Матив менен бошотуп албайбы? Бул жер ортого эмне Доктурбекти кошот. Оорулуу деп справкасын алып тигинти бошотуп алышпайбы? Эмне бул Доктурбектин кандай тиешеси бар? Бул жөнүндө жала да. Ачык эле элдин баары ушул Куйручук айылынын элдин баары тең түшүнүп турабыз да. Жала экенинчи. Ал күнүндө жок бул. Эми Доктурбекчи. Жөн эле жала болот. Анан жана Арстанбекова деп атасың, эми Арстанбекова эгер уксаң сеники уят эле. Ушу ситуациянын баарын түшүнүп, бир тараптуу маалымат бергенден уялсаңар болот. Эмени маалымат деген жана эки тараптуу болуш керек да, журналист болгондон кийинчи. Тиги тарапты да бул тарапты да угуш керек да. Анан бир тараптуу маалымат бере бергенде Кудайга деле жакпаган иш го. Ошо Куйручук айылынын мектеби, Сулайманов мектебиндеги тарбия завуч ошол эле кезде Бактиярдын класс жетекчиси да болом. Баласы Бактиярдын класс жетекчиси да болом 5 жылдан бери, 5-класстан бери, быйыл бүтүрүүчү класста. Анан Бактияр жөнүндө мүнөздөмө берип кетейин дегем. Өзү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ичинде болгондуктан дене тарбия катышына катышпайт. Бирок дайым активный балдар менен бир да жолу ушуга чейин конфликт болгон эмес. Бүт иш-чаралардын баарына активный катышып, сабактарында баары тең орто деген баада жакшы, аракетчил, бүт жагынан, жакшы жагынан мүнөздөмө бере алам. Анан ушуреки ишке аралаштырып атканына аябай мен туура эмес көз караштамын. Бул балага айта кетсем, бирөөгө кол салмак түгүл, бирөөгө жаман сөз айта турган балдардан эмес. Мектепте бүт жагынан жакшы деп эле мүнөздөмөсүндө да жазылган ушуга чейин. Только жакшы жагынан көргөзүп келет. Балдар менен, классташтар менен эч качан конфликтте болгон эмес. Жакшы жагынан көргөзүп келатат. Анан бул баланы дагы айтайын десем, бул окуучу болгондуктан укугу корголбой, жети жакта милицияларда сурак алган экен, анын дагы тергөө иштерине кошуш керек анткени деген сөзсүз түрдө баланын жанында деген сурак алып аткан кезде мектептен болобу же болбосо тарбия завуч мектептен бирөө кошулуш керек эле да сурагына. Бир да мектептен бир дагы коргоочу кошпой туруп укугун тебелеп сурак алган экен. Биз ошол күнү 8-август күнү жолдошум экөөбүз ушу шернебизди бергенбиз. Ушу ылдыйкы кошуна Түгөл сай айылында форель балыкка барып ошол жерден бермекпиз да. Анан биринчи эле ушул Доктурбектер айылдын башында турат. Мен ошол биринчи ушу Доктурбектерге чалгам себеби эртерээк барып, тияктагы очередь болуп калат экен. Ал күнгө кечке калбай эле деп анан буларга чалгам. Саат 9-дарда чалдым мен. Ошол күндү аябай жакшы билем. Анан 9-дарда чалдык. Ошо 9 менен 10-дун ортосунда булар барды, төртөө барды, берди да кошуна айыштарыбыз бар. Биз менен ошол күнү кечке ошол жакта болдук. Анан бул Алтынай жөнүндө айтсам, мен ошо Алтынай сыяктуу журналист эмесмин. Бирок мен ошол күнгө күбөмүн да. Мен ошо күбөлүгүмдү ошол Доктурбек күнөөлүү эмес экенин толук алакынга салгандай эле айта алам. Алтынайдыкы уят. Ушул жок дегенде Доктурбектин үйүнө келбесе дагы, ошо тең туштардын ошол күнү шерине болгондугун баарын изилдеп билди да. Бул деген журналист да. Биз айылдагы карапайым үйдө отурган аял эмес да. Бул ошол жок дегенде тең туштарын кыдырып бир ооз сөз сүйлөп билип алса болмок да. Билип эки тарап тең билип анан ишке барса болмок да. Акча элеби? Ушул заманда акча эле чечип калганбы? Эгерде акыйкат керек, акыйкат үчүн, чындык үчүн чыга алсак акча чогултуп берели ошо келинге. 5 жылдан бери Куйручук айыл өкмөтүндө соц кызматкер болуп иштейм. Анан эми бул Солтоюп Доктурбек жөнүндө айтсак, бул Солтоюп Доктурбек аз камсыз үйлөрдүн катарында пособие алат. 2 баласы тең ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген.
анан эми балдары болсо тартиптүү, эч кандай андай эмеге барбайт. Доктурбек деле өзү иштерман, чарбанын ар кандай жумуштарында иштеп келген буга чейин. Бул мындай жумушка барбайт деп ойлойбуз. Аписов Кенжебек дагы майып үй бүлөнүн катарында пенсия алчу, экөө тең майыптуулугу боюнча пенсия алышчу. Булар 2015-жылы үйлөнүшкөн. Нарындан алып келген. Анан 2017-жылы булар атайын эмеден өтүп, тектен өтүп, соттун чечими менен камкорчу болуп дайындалган. Анткени үйүндө башка киши жок, эч кандай соттун чечими менен. Кимге дайындалган? Аялына камкорчу болуп дайындалган да, өзүчү. Өзү аялына камкорчу болуп дайындалган. Аялы да майып, өзү да майып. Аялы биринчи группада майып болчу. Мисалы Солтоев Доктурбек тырнактай кезинен ушул айылда чоңойгон, мен билем. Мисалы чарбанын ар кандай жумуштарына активдүү катышчу, таза сууда да жүргөн, канча жыл иштеп. Эч кандай бул Доктурбек жөнүндө биз эчтеке айта албайбыз. Чынында кандай уруш талашы жок булардын. Бул Чырова Салтанат биздин аяшыбыз. 99-жылдан бери эле тааныйм. Бул келиндин эч кандай эчки менен чыр чатагы жок. Жакшы келин. Бардык жагынан эле мактоочу келин. Анан ошо күнкү чыр болгондо 8-inde булар ошо биз чогуу Прутка барып, бир аяшыбыз баласын мектепти бүткөнүн майлап, ал жерде чогуу отуруп болгон тапкан ташыганын сатып жанталашып 1 айдан бери. Ошо тамды 500 миңге алып атабыз деп аябай сүйүнүшүп кубанышкан. Анан ошол тамдын тоюна буйруса бир 15-20 күндө кирип калабыз дешкен. Анан ага жетпей эле ал күнү суббота болчу. Анан понедельникте биз сотко бардык, чакырып атат, күбө болуп бериңиздер дегенденчи. Анан барсак ал жерде Аписов Сейткандын бала бакырасы менен барыптыр. Биз буга чейин деле ал кишилердин, ал баланын мындай бир туугандары бар экенин көргөн да эмеспиз. Анан качан башка иш түшкөндө бир тууган болуп калат экен да. Ал баланын бул жерде кылган эми жаман жактары көп. Ал баланы кандай кылып акташат билбейм. Бирок биздин бул классташыбыздын, бир чети биздин жолдошубуздун классташы. Биз эми башка айылдан келдик да. 99-жылдан бери бул Солтоев Токуну тааныганыбыздан бул баланын эч кандай эчки менен чыры жок. Туганын Аписов көмүр деп коюшат экен да эми. Ал баланын чыры көп. Эми жетишпейт дейт. Жетишпеген адам болгондо мынчалыкка барбайт эле да. Жетишпеген адамды жалгыз таштап бир туугандары бияка жашатпайт эле да. Бул толук эле жетиштүү бала да. Айылда биз билгенде мындай акча санап, мындай процентке берген ушу баланы көрдүк. Анан бул үй бүлөгө жөн эле догурунуп атат да, биздин билишибизче. Анан жанагы айтып аткан журналист тең карабай бир бетке эле бул акчага сатылганы билинип турат да бул жерде. Анткени эч кимден эч кандай көрсөтмө албай эле бир бетке эле бул Аписов Сейткандын бала бакырасынын сөзүн сүйлөп жатат. Ал жерге барганда ошо кыз бала бакырасы менен ушу кылмыш кылып атса дагы догурунгандарын биз соттон көрдүк. Ал жерде сот деле ушу бир бетке эле карагандай болду да. Анан булар кандай догурунуп атат билбейм. Апелляционный беребиз деп атат, эми муну сот чечет да. Айылда 510 түтүн 3030 калк жашайт. Айылыбыз негизинен тынч, андай уруш талашыбыз деле жок. Анан ушу 2020-жылдын 8-августунда ушундай бир каргашалуу окуя болду айылыбызда. Бизде аралыктан иштеп аттык элек ошол убакта. Анан бул Солтоев Доктурбек жөнүндө айта кетсек, Солтоев Доктурбек 1974-жылы төрөлгөн. Жолдошу Чырова Салтанат экөөнүн ортосунда 2 баласы бар. 2 баласы тең бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген майып. Улуу баласы 11-класс, кичүү баласы 3-класста окуйт. Булардын өзүнүн жеке турак жайы жок. Ошол таманакы маңдай термен чогулткан акчасына ошо Аписов Токтойбек наамдагы тамды сатып алышкан өздөрүнүн акчасына. Анан негизи ошол тамдан Кенжебекке да ошого нааразы болду окшойт. Ал атасы Аписов Сейтканда келген, ал тамды сатканда булар тамды оформить этип алышкан өздөрүнө. Инисинин үйүндө жашайт бул Доктурбек. Бул Доктурбек байкебиз ушу таза сууну, айылда таза сууну эл менен камсыз кылууда 5 жыл жакшы иштеди. Бир көчөгө таза суу системасын киргизгенде чоң эмгек кылды. Андан кийин бүгүнкү күнгө чейин мурап болуп иштейт. Эл арасында андай уруш талаш жок. Жакшынакай үй бүлө, үлгүлүү. Кенжебек дагы жолдошу Турдуева Венера экөө 2015-жылы баш кошуп, бул айылдын четиндеги арал участкасында сарайда жашачу. Анан экөө тең майып. Кенжебек дагы келинче 1-группада майып болчу.
Анан уруш талашын деле көргөн жокпуз, кенжебектин аялы экөөнүн. Мал жаны бар, жакшынакай эле жашачы, өзүнүн оокатына тың болчу. Жакшынакай эле баарын чейекке барып, келинчегинин пенсиясын алып, акча тыйын эсептеген акыл эси кенжебектики баарыныкы эле жакшынакай болчу. Жакшынакай эле болчу. Аябай деле мындай такыр эмеси жок, жакшы эле аялын карап жанында жүрчү. Мен Бусурманкулова Тамара, ушул Доктурбектин кошунасымын. Түбүндө эле жашайбыз. Бул Доктурбек боюнча айтсам, Доктурбек эч кимге зыяны жок, жакшы бала. Айылдын бүт түйшүгүн баарын ушул мойнуна алып, суу чыгара турган үйгө суу чыгарып, ишил үлгүлүү биле да. Бул жөн жерден эле караланып атат, ак жеринен караланып атат. Ак ыйлат сынбайт деген макал бар эмеспи? Ансагандай эми азыркы жаңы шайланган өкмөтүбүздөн суранабыз. Садыр Нуркожоевич, карап бериңиз, бөөдө булардын балтасы өмүрүнө балта чаба албасын. Булар жаш үй бүлө. Доктурбектин келинчеги болом. Мен эки балам экөө тең инвалид. Жолдошум болсо жүрөгү ооруп, элге кызмат өткөн бала болчу жолдошум. Элден иштегенде элдин акысын албай туруп иштечү жолдошум. Биз ушул малды канча жылдан бери чогултуп жүрүп, малды маңдай терибиз тапкан акчага алганбыз 500 миңге. 6-сында алганбыз. 6-сында мен ушул эмеге тиги Жумгал районунун чайек айылына барып эме өткөргөм. Ушинтип тынчтык бербей атат. Балдарыма чейин коркутуп атат, жолдошума чейин коркутуп атат. Бирөөңдү түрмөгө, бирөөңдү мүрзөгө алып барам деп эме кылып атат деп киргизгем мен чайекке. Ушинтип тынчтык бербей атат деп киргизгем. Андан кийин эле тиги үйдү саткан бала менен атасын чайекке алып баргам. Чайекке алып бардым. Бул эме кенжебекти да келинчеги менен салып алып баргам. Булар акимге кайрылышты. Акимден эме качан бул тамды менин могу сарайда эмеси бар. Тамы бар. Сарайда жерди, бу Кыдырда жер бар экен. Ошону эметип берсең, мен Доктурбекти мен семьясы менен жөн жашатам. Ага жашатпайм деп ошентип эме кылып барышкан. Акимчиликке чейин киришкен буларчы. А мен ошондо поомго киргизгем кагаз. Могу айыл ападан түшүнүк алып туруп киргизгем. Оорулуу болсо эмнеге опекун? Эмнеге опекун болот? Мына өзүнүн аялын чыркыратып, ошо жерде боюнан чуп атса, Төркүнүн кайын журту милицияга берип туруп, ошондо барып эме кылып келиптир. Нарындын милициясын эмеге милицияга бериптир. Эмнеге опекун ошонун баарын кылат? Бар пособиясын алып келиптир. Жерине документ толуктап жүрүптүр опекун. Опекун эмнеге эме болот? Ошонун баарын билген. Эмнеге жазайт ушунун баарын отуруп жазап атат? Оорулуу опекун болобу? Мына мен жашоо шартымды көрсүн. Мен эки балам кенедейинен эки балам тең экөө тең инвалид келсечи, ушинтип жанагы Алтынай Арстанбекова эмне деп сүйлөп атат жалган эмелердин баланы. Мен жолдошум менен баламды кантип ушуга барат? Эгер ошол реалдуу эме болсо, журналист болсо келбейби тең карап, мен жашоо шартымды көрбөйбү келип ушул жердечи балдарымды ушинтип эме кылып атат, өлтүргүч кылып атат жолдошумду. Жолдошум менен баламдын кебетесин көрсүн. Ушул эменичи мен жаңы эмеден суранат элем, Садыр Жапаров, Нуркожоевичтен суранат элем, ушу акыйкатты ак ыйлет сынбайт, ушуну иликтеп бергиле. Биз карачы, мен канча эл үчүн көтөрүлөм, мен жолдошум менен баламды ушул маңдай терибиз менен тапкан тамыбызды кандай гана кылып атышат. Канчадан акчаларыбыз кетти, канча баламдын психологиясы бузулду. 11-класста баламдын өзүм дагы карачы ооруп турам азыр ушундачы. Эмнеге мындай эмеге жок, акыйкат жок? Баарын билип турушат, жазап атышат баарынчы. Ушу журналист келип көрбөйт беле биздин жагдайыбызды. Эмнеге ак ыйлет сынбайт? Акыйкат чечилсин ушунучу. Опекун деп бүт билип турушат. Тамына жасай элекми мынакей? Тамына жасап атат деп ошентип айтты. Жетим деди. Жетим эмес, атасы бар. Атасы ушул жерде мен неме менен тамды алып атканда деген мен ушул жактын немесин алып келгем, участковыйны алып келгем. Участковыйду контор аппаратын алып келип туруп, мен ошончо киши менен тамды алгам документин. Ошондо атасы ыйлап ушул жерде бөгөчүлүктөп турган. Балам, ушул тамды алып атасың деп бүт баарын эме кылган. Жалган эмеси деп справкасы оорулуу эмес балам деп айткан. Эмнеге чындыкка ошол документи чындыкка чыгып атат? Жазалма болуп атат документи. Эмнеге жазалма болуп атат? Акыйкат жокпу? Акыйкат издейм мен, барам, мен барбаган жерге барам. Менин жашоо шартымды көрсүн ушул жерге келип.
ак ийилет сынбайт. Элден суранарым, калай калк, эл журт көрүп атасыздар, билип атасыздар менин кандай экенин, сыздап атканымды. Август айында болгон, ушул 8 августта болгон. Мына ушул кенжебек 3 аял алыптыр. Биринчисинде сабап, экинчисинде сабап. Ушул аялын мына кандай акыбалда кылып өлтүрүп атат. Менин жолдошум робот болсо да, терминатор болсо да эмне болуптур ушуга? Барып өлтүргөн. Элим, жерим сотторго да кайрылам. Соттордон чечим болуп бакталып чыксын менин жолдошум менен балам. Эки миң 20-жылы сатып алып атам. Мунун налогундагы такыр төкпөптүр, светине да акча төкпөптүр. Сейиткан, Апишип сейиткандан Апишип Токтогөккө которулуптур. Атасы менен баласы келип сатып атат да. А жана Кенжебек деген ошол Сейиткандын баласы болот. Бул ошол нотариустун документи Бул ошону август айында болот да ошол. Август айында болот. Алгандан кийин эле ошол атасынын камына ич күйдүлүк кылып жүргөн да ал Кенжебек. Анан несин каяктан чыгарып бербей жакка келди. Заланганбы эмне болгон анан ушундай болду. Мен Солтоев Доктурбек Куйручук айылынын тургунумун. 6 августтан бери Апишип Сейиткандын тамын сатып алганмын. Ошо күндөн баштап Апишип Кенжебек дегениме чыр салып эле ушинтип балам экөөбүздөн калп жерден күнөөлө кылып атат. Могул эле жолдон эле тетиги сарайдына жеткен эмеспиз. Тиги жолдун боюна чейин кууп барганбыз, андан эле кайра келгенбиз. Болгон эле күнөөм ушул да. Атак алар аябай ашапке калпайтып сарайына чейин киргизди кылып, ушундай кылып интернетке чейин жайып калпты чындай көргөзүп куратып атат да биздичи. 7 ай болду ба? 7 айдан бери көздөй нарынга 3 жолу бардык балам экөөбүз. Бир жолкусунда сотунда келбей коюшту, бир жолкусунда күбөлөрдү келди болбой коюшту. Эми мына Чаекке келип алып, митинг куруп алып, Чаектеги райондогу ички иштер бөлүмүн калпка чыгарып атышат. Тергөө мына 6 ай тергешти, 6 ай. 6 айдан бери көздөй эмне десе эле мени күнөөлөшөт, бизди күнөөлөшөт, өздөрүндө күнөө жок эмес бетер. Үйдү 500 миңге сатып алгам. Документин бүтүрүшкөн. Кызыл китебин алгам, оформление кылышкан. Ошо бүттү, ошону сатып алсам эле балекет башталды, ошондо кылычын көтөрүп келет. Geçinde. Kaya satmaya kaldım da atavı kanday mı? Yok anız. Al jönünde gep yok. Söz yok da prosta olsa sen emnesin satıp alasın. Biz sen yaşatmayız. Birini mürsöye getirem, birini türmeye getirem de öyle. Kimden satıp aldınız lan? Cana Apişip Toktogök degen inisinden satıp algan. Ha, inisinden ne? Al baladan Gencebek'ten mi? Yok Gencebek'ten inisinden satıp algan. Ha, inisi kayakta? İnisi şarda. Atası Apişip Seyitkan Ökön'den satıp algan da. Atası ökö gelip maga satıp mınakey kitebin alıp berip документине кол коюп бүтүрүп берген. Анан Кенжебек эле келип алып ушул силерди жашатпайм, бирөөңдү мүрсөөгө кетирем, бирөөңдү түрмөгө кетирем. Милицияга да кайрылдым мына 7 август күнү барып. Арыз бердим. Ушинтип тынчтык бербей жашатпай атат. Мына сотко чукулдаганда эле бүттү. Мына Чаекте тергөө болуп сотко ашарды эле. Биз Чаекке ишенбейбиз Жумгал районуна. Нарынга ишенебиз. Анан нарын тергеди.
аяктын мына эми көчөгөн айтып атат мынакей. Нарынга да ишенбейсиң, Бишкекке кетиребиз. Бул менин апамдын тамы, ата-энемдин тамы. Өзүм сатып алган там ырды жакта. Башка там э? Башка. Кирелектин ага да киргизип жашатып, жана алтын арсам эки деген. Каттын баарын чыгарып атат алчы, отуруп алып эле. Аякта киши жашабайт. Азыр киши жашабайт, жашай элекпиз, көчүп бар элекпин. Алгандан бери көчүп бар элекпин. Айылдаштарынын үнүн уккан соң Кенжебек Асиповдун үстөк кошуп элге карызга акча берчү. Мындайча айтканда процентке акча берет. Акчасын бере албаган тургундарды органга сүйрөп алып барып, айрымдарына кара жумуш кылдыртып, зордук көрсөткөн деген маалыматтар боюнча сураштырып көрдүк. Убагында мен процент алып убагында эметиптин ушу милицияга сүйлөптүм, ушу тээкке сотко чейин алып барып, бир торпок бир кой бергем. Канча сом алдыңыз эле? 1000 сом алып, ошо 1000 сомдон 50 000 сом деп менден ушул бир кой бир торпок алып кеткен да. Акча берип атканда, алып атканда кандай мурда? Акча берип атканда, алып атканда паспортту берип. Паспорттун документтерин берип, аялдаштын документтерин берип, ушу семейный документтер берип ушу алганбыз да. Анан кайра алдыңар эле аны? Анан бир торпок бир койду алып келип бердим мен мынакей. Өзү барып, милиция менен барып, зыт чыгып сотко чейин алып барып, зыт чыгып мени. Анан сотко чейин кандайдыр бир келишим же бир документ бердиңиздер беле, жанагы жазуу түрүндө мынча сом алганым чындык. Жок, андай жок, жазуу түрүндө берген эмеспиз. Жөн гана эле документтериңерди карап. Документ, паспорт бар кол эле. Эгерде ошол алганда бир айда канча сомдон кылып берем деп алдыңыздар эле же кандай? Бир айда үстүнө 1100 сомдон, 1200 сомдон кош беребиз деп алганбыз да. 1000 сомго 200 сомдон кош беребиз депчи. 50 000 сом болуп кетти, 60 000 сом болуп кетти. Мен айткан башында болуп 60 000 сом бербейм, 50 000 сом бербейм, бир торпок бир кой берем, болду дегем да. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен Шамбетова Гүлайым. Гүлайым эже, ушул кайсы жылдары эле ушу процент алып анан чекке келдиңиздер беле ушул эмеге, милиция менен тиги сотко? Ой, биз ошо Кенжебек менен таанышканбыз, ал да эсинде калбай калыптыр, балдар кичинекей болчу да. Ал да эметип калыптырбыз, анан негизи келип анан процент берген чындык. Бизге акча берип анан баягы жакшы мына жашооңор начар экен, тигиму эметип алгыла, бияка балдарыңарга муну отун суу алып алгыла, тинтирей деп берген. Анан жолдошум да алчу да пенсия, мен да алчу да пасырачы пенсия. Анан бир айга чейин 100 сом кошом деген, бир айга 1000 сомго депчи. Анан биз аны бере албай алганбыз. Анан ошондон менен кайра андан кийин аят азага ошентип эметип анан ошентип атып эле эме кылды, көбөйүп кетти анан. Анан кайра тиги күйөөм иштетти жаз келгенден кийин. Кышында уже кыштан ошентип чыктык да. Берди, анан кыштан чыккандан кийин жазында келип, жаз алды менен келип иштетти жолдошумду. Баары иштеди, бүт баарын салып берди. Бүт эмне десе ошонун баарын кылып берди, бүт. Анан карызыңыздан кутулдуңуздарбы? Жок, паспорт бүт баарын алып алган, бүт баарын алып кеткен. Кармап турайын деп, анан бүт баарын бергенбиз. Анан да куткарбай койду такыр. 1 жыл болуп кетти, андан такыр бербей койду. Анан кайра да ушинтип кыйналдык 2 жылда. 2 жыл. Анан балдамда пас ая албай, паспортун да бербей ушинтип кыйналып атып анан бир жолдошум бир жерде бир молда балага тиги жардам бере калып короосун сала калып, бир кай алып анан ошол берип анан паспорттун баарын алып бүт баарын. Анан балдарыма эмен баарын бүт чыгарттырдым. Аябай кыйнады да, бүт жолдошума бүт эмесин алып кетти сарайдан. Арыгыман каптырып, тамсатырды. Бүт келе сумма алып анан ушунча сом болуп кеттиби? Кошуп элечи, улам келип кошуп атты, канча кошуп атты. Сиздер башында ошо акча алып атканда жазып бердиңер беле бир кагаз ушундай? Мен алдым, кайра ушунчадан кылып берем деп жазып бердиңер беле же жөн эле документ чыктап коюп эле акчасын алып кеттиңер беле? Жок, биз биринчи эме кылганбыз да, жазып бергиле деген. Жазып бергенбиз. Анан паспортуңарды бергиле деп атпайбы? Анан коёту бербей коётуп эле, ал сразу мисалы үчүн башка бирөө ал паспорт сурабайт болчу да.
Сразу эле паспорттон сурап атпай, белгиле документтерди депчи. Анан бербей коюп атпай, иштеттирип турупчу. Анан 1 жыл, 2 жыл кыйнады да аны. Мына балданын паспорту 2 жыл, 3 жыл, 4 жылда мен аны кыйналып атам. Мына анан араң алып 1 тай берсек иштетти. 2 жылда күйөөмдү алып барып арык кастырды, болбогон нерсемен жасаттырды, барып шумдук кылды. Мен деле барып балданды эшитип барып көрүп аттым ошол жакта. Аябай кыйнады. Анан мен айттым, кенже, болду эми, мына иштеп бере бер. Өзү айтты, иштеп эле берсе, жеңе байкем иштеп эле берсе, кутулат деди. Анан макул деп анан бир күзгө чейин иштеп берсе эле кутулат деди. Макул деп иштеп берди. Оюн менен ой болду. Баары таң атпай келет, алып келет, анан эле кайра келет. Жок, кутулуп эле кайра эле жактырып кетип эле. Такыр бербей койбоду. Анан аягымдан тазадык да анан жолдошум буяктан бир балага иштеп берип анан 1 тай берип анан документтерди бербедиби? Ошо Аписов Кенжебекти агасы айтып атпайбы? Мындай акыл эси эме мындай оорукчан, анан мындай эме кыла албайт, сүйлөй албайт, анан ушундай документация анымыларга. Жок. Сүйлөбөй турбай эле балекеттерге келип биз мага түшүнүктүү аябай жаштыртып кетчү да тимел. Болгон эмени мага өзү үйрөтүп мага, могу жазгыла жеңе деп. Мондай жазып бер деп айтчу да өзүчү. Баланча күнү алган, баланча күнү монткем. Кинткем да жазып бергиле. Бүт баарын ушун жаздырган ама. Бойдок беле же үйлөнгөн беле? Анда үйлөнгөн элек болчу. Анан бул бизден кайны мен эмени алып тортоктарып бизден таялагандайын 1 жыл ошо көптөн кийин аны үйлөндү, аял ала телинип жүргөн андайын алды. Жумгал райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы билдиргендей, Кенжебек Аписовдун жубайы маркум Венера Турдуеванын жолдошуна камкорчу катары дайындоо райондук соттун чечими менен ишке ашканын билдирди. Буга чейин Нарын райондук соту Венера Турдуеваны анын апасы Исаковага камкорчу катары дайындап келген. Кийин Аписовго турмушка чыкканда Аписов документтерди Нарынга өзү барып котортуруп камкорчу кылып алган. Ал эми Жумгал райондук ички иштер бөлүмү Кенжебек Асиповдун 2016-2017 жылдарда ар кыл багытта органдарга жазган кайрылуулары, арыздары бар экенин далилдеди. Ошондой эле 2018 жылы ички иштер бөлүмүнө 2 арызы бар. Анын бири бир тууган иниси Токтобек Асипов үйүмдүн кулпусун сындырып кирип, сандыктан 200 000 сом акчамды уурдап кетиптир деп арыз жазган. Бирок анысы далилденген эмес. Мына ушундай маалыматтардан кийин акыйкат ким тарапта экенин аны алдыдагы соттук териштирүүлөр жыйынтыктасын. Саламатта алыңыздар.